Каракулжадагы келинин өлүмүнө байланыштуу сустурамакта билдирүү жасап, элин кыжырын келтирген дагы бир блогер кармалды. Бишкек шири Бауыржан Абдумаликов Кыргызстанга кетип келе жаткан маалда Ак жол чек ара постунан кырмалганын билдирди. Ага карата расалык, этникалык, улуттук, диний же региондук кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кырмоочу жайга киргизилди. ОПМ СМ кызматкерлерине баш ийбеген 16 жаштагы айдоочу кармалды. Бишкекте апасынын унасы менен кайгылуу милициясынан качып кетүүгө аракет кылган өспүрүм катуу кармалды. Ал достор менен унага мамлекеттик номери жок жүргөн. Милиционердин токтотуу талабын 2 жолу четке какты. Алар кууп жеткенде эшиктерди ачпай койгон. ОПМ СМдин басма сөз кызматынын кызматкери Мерлан Талайбеков каптал айнекти чыканактап сындырууга аракет кылып, жыйынтыгында өспүрүм унадан түшкөн. Бишкекте 7 уна сүзүшкөн жол кырсык катталды деген видео тарады. Видеодон көргөндөй кырсыкка жүк ташуучу унаалар, кичи автобус, жеңил унаалар учураган. Милиция азырынча маалымат бере элек. Кыргызстанда 1.800.000 ашык адам жакырчылыктын чегинде жашайт. 2024-жылы Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 25,7% түзүп, 2023-жылга салыштырмалуу 4,1%га төмөндөдү. 1.871.000 адам жакырчылыктын чегинде жашайт. Анын дээрлик 62% айыл турундары. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитет билдирди. Ведомствонун маалыматы боюнча жакырчылыктын чеги 2024-жылы киши башына жылына 65,4 миң сомду, өтө жакырчылыктын чеги 41,3 миң сомду түзгөн. Өлкөнүн бардык аймактарында көрсөткүч төмөндөгөн. Эң көп төмөндөө Бишкек шаарында 32,4%дан 23,4%га чейин, Ош шаарында 13,9%дан 7,6%га чейин катталган. Төмөндө Чүй, Баткен, Талас, Жалал Абад облустарында да белгиленген. Ысык Көл жана Нарын облустарында төмөндөө тиешелүүлүгүнө жараша 2,6 жана 2,1%ды түзөт. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2.000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден ыраазы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбат деп чыгат 3197, единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Адамдарга рахмат. Ооруп жаткан кичинекей баланы караганга дарыгерлер жок. Күтүп олтурабыз. Талас облусунун Манас районундагы тургун Сокол медиа редакциясына кайрылып, райондук ооруканадагы абал боюнча нааразычылыгын билдирди. Анын айтымында ооруп калган кичинекей баласын ооруканага алып барганда дарыгерлердин көпчүлүгү жумуш ордунда жок болгон. Бул жагдай жарандар арасында түйшүк жаратып жатканын билдирген. Булак Сокол медиа. Интернетте шаар ичиндеги көчөлөрдө жүргүнчү салып алып суулдаган гольф-кардын видеосу пайда болду. Машинада мынча алдамдыкта жүрбөйт. Айдоочусу өзүн Шумахер сезгенби, Айтор кичине баланы кыздарды салып алып Бишкектин машина жүргөн борбордук көчөлөрүндө катуу ылдамдык менен айдаган. Сустармак колдонуучулары парктарда эле жүрө турган транспорттун көчөлөргө чыгып кеткенине, айдоочунун катуу айдаганына жеңилип, аны жоопкерчиликке тартууну талап кылышууда. Ya Бауыржан, неге чалдыңыз да мага түнү бою? Тиктокер Бауыржан камалды. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат Юрий Шырдар Абдыкапаров. Өткөндө баруусу билгенде мына Айбек Уланов деп ушундай жаман сөз айтып ал камалган болчу. Мына азыр тергөө тарабынан Бауыржан дагы камалды. Эми эртең санкциясы болот. Санкция деп жана сот 1 ай сүзө берет деп уже санкция же
СИЗОго кетирип деп ошондой санкция деп коебуз. Эми эмне дейбиз? Бауыржандын дагы бул статьясы жанагы Айбек Улановдукундай эле от 5 до 7 лет деп айтабыз. Бул деген оор кылмыштарга кирет деп айтабыз. Дагы эле ошо Айбек Улановдукундай статья деп айтабыз. Эми ушу бизди колдоп, кыргыз элине, медиа, СМИ кызматкерлерине чоң рахмат айтабыз. Ана мына ГУВДнын жетекчилерине да чоң рахмат айтабыз. Мына ошо арыз жазылып, мындай резонанс көтөрүлгөндө алар дагы жакшы позициясын белгизип, мына биздин дагы позициябыз мондай деп мыйзам бузгандарды мына жазалап берип жатат деп айтат элек. Чоң рахмат. Анан кийин дагы мына ушундай каргашалуу, ушундай жаман айта кетебиз, ушундай жаман сөз жазгандарга, жаман комментарий, жаман элди дүрбөлөнгө, ушундай призыв, ушундай жаман мыйзамсыз иштерди кылган адамдарга биз дагы эле күчүбүздү жумшап, Кудайым берсе ушундай ишибизди жакшы жака кыла беребиз деп айтат элек.